وَخَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insan, jinler menen insanlardı tek gana maga ibadat kılıştıklar üçün jarattım degen ayatта jin degen birinci kelip atkandыгынан алдындар айтат. Jinler бул жер жүзүндө адамдардан, insanlardan алдын жаратылган. Жана ошондой эле Бакара сүрөсүндө Аллах Таала адамды мен жаратам деп өзүнүн каалоосу жөнүндө айткан мезгилде периштелер жер жүзүндө кан төгүп адамзатка өз ара зулумдук кылган, бирин бири канын төккөн нерселер жандарды жаратасыңбы деп сураганда Аллах Таала мен билем силер билбейсиңер деп айткан. Демек мындан белгилүү болот, жиндер жер жүзүндө аябай көп кан төгүүлөрдү кылып адилетсиздиктерди жасагандыгы алымдар баяндашат, түшүндүрүп шарх кылышат да. Анан жер жүзүндө ошондой адилетсиздиктерди кылган жиндерди, периштелерди жиберип Аллах Таала жер жүзүнө бүтүндөй тазалап салып, анан анын ордуга Адам атабызды Хава энебиз менен түшүп андан ары жашооланган. Ошондой эле булардын адилетсиздик зулму кыяматка жакын дагы инсандардын сүткорлук менен айкалышкан, байланышкан маселелер күчөгөн мезгилде жиндер күчкө толуп адамзатка зыян берип аткандыгын биз күнүбүздө көрүп атабыз. Чындыгында бул оору менен ооругандар көп, тилекке каршы. Ошол нерселерге жардам берүү максатында ушул тармакты тандап кызмат кылып келатабыз азын оолак. Чындыгында бул адам эки нерседен турат, денеден жана рухтан. Биз денебизди тамак аш менен башка менен камсыздап азыктандырган сыяктуу эле адамдын таблетка менен башка менен дарылайбыз. Ал эми руханий ооруларды болсо ибадат менен, жакшы амал менен гана дарыланат экен. Куран менен, зикир менен, намаз менен жана башка менен. Мына ушул бүгүнкү күндө жин оорулары менен, сыйкыр менен, көз тийүү, хасад, көрө албастык менен ооруган пациенттерибизди ушул руханий тарабынан дарылап келип аткандыгы кербезибиз. Мисалы бул кандайча болот? Мисалы бизде мен мына жөнөкөй турмушубузда болуп жаткан окуяларды бир жөнөкөй тил менен элге түшүндүрөлү. Мына азыр бара беришет да. Мисалы касида деп барышат. Анан көз ачык менен молдонун айырмасын биле алышпайт да, табыптынчы. Мисалы үч түрдүү да, көз ачык, табып башка, молдо башка, көз ачык башка. Анан көз ачыктын эң биринчи белгилери, мисалы барганда көз ачык кандай болот, молдо кандай болот. Мисалы көз ачык кандай болот, ошону айталы. Көз ачык барганда пациенттин өзүнө ал жөнүндөгү маалыматтарды айта башташы мүмкүн. Сен кара суудан экенсиң, башың ооруйт экен, аялың менен мамилең начар экен, же окууда проблемаларың бар экен деген сыяктуу адамды удивлять этиштик үчүн, таң калтырыштык үчүн пациентке, приемго келген пациентке анын проблемалары жөнүндө айта баштайт, өзүнө кайтарып. Анан албетте ал жерден маалыматы жок киши, вау, бул касиеттүү адам окшойт, бул бардык нерсени билип алды деп бул муну бардыгы өткөн жөнүндө, өткөн чак жөнүндө, өткөн өмүр жөнүндө гана маалыматтарды айтып берип жатат. Жана экинчиси учур чак жөнүндө да маалыматтарды айтышы мүмкүн. Бүгүн туугандарыңар ошто чогулуп аш жеп атат десе, апаңа чалсаң чындап эле туугандар келип аш жеп аткан болушу мүмкүн. Же болбосо там азыр сен аялың балан жакта жүрөт десе, чалсаң чындап эле ошол жакта жүрүшү мүмкүн да. Мына ушул нерселерди көз ачык пациенттин, келген клиенттин өзүнө айтып берип таң кылдырат. Молдо анын прошлый жөнүндө эч нерсе билбейт. Молдого эмнени айтып берсе, ошону гана билет. Молдо анда всемогущий же всеслышащий, анын бир касиеттери жок. Жана таап эми ошол дене ооруларынын ар жак бер жагын карап, анан ошого жараша анамнездерин чогултуп, анан ак көк деп бир нерселер бериши мүмкүн. Биз эми көз ачык менен молдо жөнүндө айткандыгыбыздан ошол биринчи белгилер. Экинчилерден атың аты кийим, энең аты кийим, туулган жылың, айың, күнүң деген нерселерди аны сурайт. Бул дагы көз ачыктын белгилеринен. Молдого сен туулган жылың, айың, күнүң керек эмес. Молдо Куран-ы Карим менен дем салат. Жана дагы бир өзгөчөлүктөрүнөн шариаттык рукуя, Куран менен дем салуу деген 3 негиз бар. Биринчиси бул дем салына турган сөздөр Куран-ы Каримден жана пайгамбарыбыздын хадистерде келген дубаларынан болуш керек. Экинчиси ясный, түшүнүктүү, ачык айкын окулуш керек. Элхамдулиллахи раббил аламин сыяктуу. Уккан адам молдоке Фатихадан баштады, Бакарага жетти, Ясинден өттү, Ихластан бүттү деп түшүнгүдөй болуш керек. Шүф деген демдер жарабайт. Ким деген ушинтип дем сала турган болсо андан жаа бою качыш керек. Ал молдо эмес. Ал сыйкырчы. Клиентти коркутуйбейин, чөчүтүйбейин деп ичинен айта турган тыракты, бидоктордун бардыгын ал дамын түшүрүп ичинде айтат дагы.
пациент түшүнбөйт. Ойлойт жакшы оюнда дем салып атат го бул депчи. Мына ушундай белгилер бул көз ачыктардын белгилери. Жана үчүнчүсү бул сыйкырчылар, көз ачыктар аябай мактанч алып келишет. Мен баланчаны мынтип ийдим. Мен түкүнчөнү тигинтип ийдим. Мага канчалар келген. Мага теги Казакстандан бери келет, Россиядан, чүт эле Америкадан бери келишет. Мен мынтип эле тигинтип эле айыктырып ийем деп аябай өзүнө көп нерселерди алышат. А нормалдуу молдо айтат, Аллах Таала айыктырат сени дейт. Мен болгон дем саламын, причинасын, себебин кыламын, шыпа результат Аллах Тааладан деп жаратканга табыштайт бул нерселер. Молдо эмеси, анан ушунун бардыгын мен эзем, жанчам, жөргөлөтөм, айга учурам деген сыяктуу нерселерди айтышат. Бул дагы бул сыйкырчылардын белгилеринен аябай көп мактанышат Аллабызда. Өзүбүз билгендей исламда мусулман киши антип мактанбайт. Булар каяктан билинип алат? Мисалы, мен бардым дейли көз ачыкка, мен жөнүндө кантип билип алат? Ар бирибизде жаратылганыбызда кошулган бизде карин деген шайтаныбыз бар. Ким динибиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жиндерден болгон шайтаныбыз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте айтып, инсанияттын бардыгында төрөлгөндө бирден шайтан кошулуп берилди деп айтканда, я Расулаллах, хатта сизде да бар, сизде да ушул шайтан барбы дегенде, о менде да бар. Бирок Аллахтын рахматы менен мен дават кылып атып исламды кабыл кылды дагы мага бузукчулукту чакырбай калды. Эки киши ким ал кошулбаган десе, Мариям менен Иса дейт. Иса алейхиссалам менен Мариям энебизде гана карин деген шайтан болбогон экен. Калган инсанияттын бардыгында бар бул нерсе. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн бир күнүндө түнү эшикке чыгып кетсе, Айшаны ойгон жандан таппай калат пайгамбарды. Анан аялдык кызгануусу күчөп, Мухаммад да кайсы каттын алдына кетти экен деп эң ачуусу келип ичинен баштаганда пайгамбарыбыз эшиктен кирип калат дагы, Айш дейт. Сен азыр ушул сөздөрдү айттыңбы дейт. Мухаммад да кайсы каттын алдына кетип калды экен деген сөздөрдү айттыңбы дегенде, о Расулаллах, айттым мен ушул нерселерди. То есть ичимен айттым, сыртыма чыгар элек болчумун дейт. Дегенде, Айша, билгиниң бул карин дейт. Карин сага ушундай бузуку пикирлерди. Сиз менен биз жалгыз калган мезгилибизде бизге жаман пикирлерди шыптайт этип, ой пикирлерди салып турган мына ушул карин деген шайтаныбыз болот туугандар. Бизди азгыруу үчүн түрдүү пикирлерди берет бизге. Туугандар жөнүндө, достор жөнүндө, аялың, эриң жөнүндө бузуку бир пикирлерди берип, адамдын оюн бузууга, негатив чакырууга аракет кылган бул карин. Көз ачыкка барганда сени саткан дагы бул карин. Көз ачык, как следовательно, бул жиндер менен, шайтандар менен иштешкен өтө көп күнөөнүн түрүн жасаган, ширктин түрүн жасаган адам болгондуктан анын жиндер аябай күчтүү, накачанный болот. Анан сен өлөйүн деген кариниңди мойнунан булуп туруп, бул ким дегенди айтып берет. Мунун аты Нургазы, кара судан болот, бул тигил жана башка деген нерселер. Болду, бул жердеги чуда кабинеттин ичинен сыртка чыккан жок. Мунун жиндер келди, сенин шайтаныңан сурады, ал айтты мунун кулагына, бул сага айтып берип койду. Болду. Бул жерде таң кала турган эч нерсе жок. Ошондуктан ушул хадисти адамдар билгенде көз ачыктардын жомогуна ишенип, алдоосуна алданып, акчасын берип, өмүрүн берип, күнөөгө батып жүрмөк эмес. Жана дагы ушул жерде эскертип кете турган нерсе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким көз ачыкка жөн эле барса, делать нечего, үйдө зериги отуруп эле жөн эле барган болсо, анын 40 күндүк ибадаты кабыл эмес деди. Ал эми көз ачыктын сөздөрүн угуп, ишенип, келип тастыктай турган болсо, анда ал адам ма'амана би Мухаммадин ва унзила алейхи, Мухаммадга жанага түшүрүлгөн нерсеге иман келтирбеди. Яни динден чыгып кафир болду деген сөз, бул өтө кооптуу, опасный нерсе туугандар. Аллах Таала бардыгыбызды көз ачыкка шарлатандарга баруудан өзү жараткан сактасын. Жеке өзүң тажрыйбаңда азыр кандай окуялар болуп атат, кандай орукчандар аябай көбөйүп атат, өзүң кандай жагдайларга туш болуп атасың? Кимдер болуп атат? Бүгүнкү күндө турмушка чыга албаган кыз келиндер көп кайрылып атышат. Анан аял ала албаган эркектер дагы кайрылып калат. Ушул жерде бир пайдалуу маалымат болмокчу, иншалла. Ашык жин деген бар да, влюбленный жин сүйүп калып келген. Аялдарга эркек жиндер, эркектерге аял жиндер кирет дагы. Түнү кадимкидей эле жинстик катнаш болот. Кадимкидей рахат алат. Ошону менен күндүзү муктаждык болбойт да. Анан жигиттер менен сүйлөшкөнү келгенде эле тоскоолдуктар жарала баштайт. Же кызды страшный кылып көрсөтөт, же жигитти жаман кылып көрсөтөт да. Ошону менен же бир сүйлөшүүлөр орун таппай. Жанында тургандар таң калат, сен нормалдуу жигит менен неге сүйлөшпөй атасың? Же тескерисинче жигиттин туугандары жакшынакай кыз экен го, неге сүйлөшпөй атасың деп алар түшүнүшпөйт да. Жакындашып эле сүйлөшүп, таанышып, үй бүлө курайлыга келгенде ушундай проблемалар чыгып, бириге бири туура келбей,
Кээ бирлер көздү жумуп үйлөнүп алгандан кийин деле жыныстык жашоолору жакшы болбой, аял каалабай же болбосо эркекке как будто аябай жыныстык чоңоюп кеткен сыяктуу бир сезимдер болот дагы. Ошентип жашоо уже ишенбөөчүлүк пайда болот, күйөөсүндө сен чөтү жеңил көпөлөк болуп иштеген сыяктуусуң, андай мындай деген бир нерселер келе баштайт, анан үй бүлө бузулат кайрадан элечи. Ошентип ашык жиндер менен мурунураак мага бир нече келиндер жазган эле. Мен короче барбаган молдом калбады, 15 жылдан бери ашык жин менен жабыркаймын, айыгалбай жатам, эч ким молдо мага жардам бербейт, значит мен айыкпайт окшойм депчи. Алхамдулилля бүгүнкү күндө көпчүлүгүнө жардам берип атабыз. Алхамдулилля Аллах Таала биздин себебибиз менен ошол кыйналган эже карындаштарыбызга шифа берип атат. Азыр ошолор таппай калды мен. 20 жыл, 15 жылдан бери азап чеккендер келгилечи. Аллахтан үмүт кылып аракет кылып көрөлү дегенге мен аларды таппай калдым. Балким угуп көрүп калсам кайрылышар иншалла. Бүгүндө ушул көпчүлүктүн проблемасы болуп аткан жакшы элебиз, акыл эс жайында түшүнүктөр нормалдуу эле. Неге турмушка чыга албайбыз, билбейбиз деген көпчүлүк карындаштарыбыздын проблемасында ушул нерсе бар да. Анын баарын айтпайт, туугандарында айтпайт, молдого келгенде как она есть. Проблеманы ачык айткыла, чтобы силерге туура диагноз коюп жардам берели десең. Ушул белгилерди сурай келгенде көпчүлүгүндө ушул нерсе бар да, түшүндө кадимкидей жыныстык катнаш болуп ушул нерселер. Анан кээ бирлерди зордуктаган учурлар дагы кездешет. Жиндер келип кадимкидей арткы тешиктерине зордуктап аябай кыйнаган учурлар дагы кездешет. Булардан дагы балким уялып, тартынып айта албай жүргөндөр болсо, бул ушул ашык жиндин жана сырттан зыян берген жиндердин таасирлери. Бул нерседен айыкса болот, арылса болот. Аллах кааласа оңой эле иншалла. Пациенттин аракети жакшы болсо, көпкө деле узабайт негизинен. Анан эскиден бизде ушундай бир аз туура эмес түшүнүктөр калыптанып калган экен, туура эмес маалыматтарды угуп. 10 жыл окуган адамды обратно 10 жыл дем салыш керек. 5 жылдан бери жабыркаганды обратно 5 жыл дем салыш керек деген туура эмес түшүнүктөр. Чындыгында Аллах Таала кадыр зат. Кимге качан кааласа шифа берет, дагы 5 күндө, 10 күндө, 1 айда бул. Яни ушундай жылдар кайра түрүшүбүз керек артка деген туура эмес түшүнүктү мен айткым келет. Менден чыгарыш керек жабыркап жүргөндөр үчүн. Аллах Таалага үмүт кылып, Аллахым тезирээк бергин ошол шифаны аракет кылса, жараткан Аллах Таала бардыгына кадыр зат эмес. Азыр эң көп кайрылгандар баягы ысытма, суутма окутуп койгондор болуп атабы, же жин кирип кеткендер болуп атабы, же кайсынысы көбүрөөк болуп атат азыр? Көбүрөөк ушул көз тийгендер. Кыргыздарда ушул нерсе көбүрөөк. Тилекке каршы биз улут катары биздин жакшы да сыпаттарыбыз бар. Немеде сыпаттарыбыз да бар. Анан негизи өзү көз деген бул ал-айну хаккун деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көз тийүү акыйкат деген. Кечеде бир кыз келди, менин көзүм аябай катуу окшойт. Мен бирөөлөрдү вау деп таң калган болсом, суктанып койсом, алар көп өтпөй бүт жакшылыктары жоголуп, алган нерселер күйүп жарабай, даже бирөөсү өлүп калыптыр, менин күнөөм эмнеде депчи. Мына ушул нерседе биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалардын бирөөсүнүн үстү жалаңач экен эле. Экинчиси көрсө ушундай бир денеси аппак экен да. Вау, сенин денең кыздыкындай аппак го деп ушундай суктанган экен. Ал көп өтпөй эле өлө турган болуп кыйналып калат да. Анан сахабалар пайгамбарыбызга кабар беришет, ушундай окуя болду эле, Расулуллах дегенде пайгамбарыбыз урушкан. Силер эмнеге бир тууганыңарды өлтүрүп койгонго чейин барасыңар, ага Аллахтын баракасын сурабайсыңар деп. Демек биз бир тууганыбызда жакшы нерсе көрө турган болсок, баракаллаху алейк, сага Аллахтын баракасы болсун, сонун машина алыпсың. Аллах сага Аллахтын баракасы болсун, сонун үй алыпсың. Сага Аллахтын баракасы болсун, прическаң сонун экен деген сыяктуу нерселерди биз дайыма тилибизде мына ушул нерсени өзгөчө мына кыргыздар биз колдонуп жүрө турган окат. Жакшылыкты кимде көрсөк, баракаллаху алейк, сага Аллахтын баракасы болсун деп дуа кылып туруп, анан кийин комплименттерди айткан болсок, иншалла бул зыян келбейт да. Ушул маалыматты билбеген себептен бириге бири суктанып отурушуп, көздөрү менен атып кыйналышат. Иштери жүрүшпөйт, бар жакшылыктары жоголуп баштайт, энергия жок, аябай шалдырап жатат мына ушул көз тийгендин белгилеринен. Анан көз тийгендин белгилеринин бир жаман жери энергия жок намаздарда. Симптомдорун айтып берсең, көз тийгенде кандай болот? Ооба, намаздарда, ибадаттарда адам сусташат дагы, намаздары жакшы эмес. Кылайын дейт, кыла албайт, бирдеме ушу туруп жазайын дейт, жасай албайт, кечке энергиясы жок, жатат, уйкулары бузулат, энергия жок, слабость, мына ушул нерселер көз тийүүнүн белгилеринен. Дем салган учурда аябай эсинейт, зевать этет, көздөн мурундан суулар агат. Мына ушунун бардыгы анын белгилеринен болуп эсептелинет. Көз тийүүнүн дагы бир жакшы жагы жок дечи, но мындай бир плюс жагы бар. Көз тийген адам
эгер көздүн өзү эле тийген болсо ал кишиге ибадат менен өзүн өзү тазалап алууга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн намаз кылса, көп эсней баштаса, мурдунан көзүнөн жаш ага турган болсо, демек намазды көп өтүш керек. Узак окуп, парз сүннөттөрдү кошуп окуп, тахажжуд намаздарды кошуп окуп, ибадатты көп өтүштүк менен, намазды көп өтүштүк менен эсинеп отуруп, ал деген адам денесиндеги көздүн терс энергияны чыгып, по частицам бөлүк менен чыгып кетип аткандыгынан кабар берет. Ошондуктан бул нерсени улантуу керек. Жок болуп кеткенге чейин сөзсүз түрдө жок болот, сөзсүз түрдө сиздин мурунку энергияңыз, мурунку кайратыңыз ордуга кайтып келет, иншалла. Аракет жасай турган болсо. Жаман жагы айтып өткөнүбүздөй энергия жок, ибадаттардагы сустук болот дагы ошол нерсени ишке ашыра албай кыйналышат да. Бул биринчи кезекте ушул биздин элибиздин арасында көз тийүү. Келген пациенттердин 80%-ында көз тийүүнүн белгилери чыгат. Жол жоосун түшүндүрүп беребиз. Анан дагы бир пайдалуу маалымат, эртели кеч зикирлер деген бар. Ошол зикирлерди 5 маал намаз эрте менен кечки зикирлерди ким аткарып жүргөн болсо, ал көздөн оолак болууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле биз көзүбүз менен атып алсак бирөөнү, мисалы үчүн туугандар чогулду дагы, анан бирөөсүнүн баласына суктанып калышты да, көздөр кандай, кирпиктери чырайлуу экен, кашы мындай экен, там чоң атасындай экен, чоң энесинде экен дегенден кийин эле бала көп өтпөй ооруп калды. Ичи өттү, кусту там. Мына ушул учурда ким көп суктанып аткан болсо, же бир нече киши суктанып аткан болсо, ошол кишилерди тазикке эмеге даарат алууга чакырабыз. Алар бүтүндөй дааратты башка жакка агызбай, сууну ошол жерге агызса, ошол сууду алып туруп ооруп аткан баланын башынан куя турган болсо, бала моментально көз жок, кандай ал даарат алганда тияка булгарып калат да тиги суу. Эми чимкиргенди, сыртыга чимкирип калган нерселерди неме кылат да. Бул эми билбейм, биздин эл көтөрө албайт го, бул нерсе жалпы элге эмес. Бир индивидуальный эле айтпасаң, жалпы элге мындай нерселерди айтсаң, эл түшүнбөйт го дейм. Мындай нерселерди жалпы элге айтпагыла. Эми мындай да, бул анан негизи эле ушу дарылоо процедураларын жалпы элге айтуунун кажети жок го, ар ким ар кандай жасап, ар кандай түшүнүп. Биринчиден жана ыйманга келиш керек, түшүнүп алыш керек да, анан башташ керек. Ушул нерселерди мен айрыкча ушундай нерселерди бир жалпы элге, жалпы эфирден айтпай эле койсоңор дейм да. Сенин дарылоо жолдорунчу ушулчу. Анан ысытма, суутма дагы аябай көп болуп атат азыр. ооба. Айрыкча түштүк да аябай көп экен да. Ушу кандай болуп атат? Ооба, ушул өзгөн менен Кызыл Кыяда көбүрөөк сыйкырчылар бир башкачараак методдорду колдонушат экен. Оор негизинен. Ошол жерлерде эмне кылышат экен? Мисалы өзгөндө бирөө чыгыптыр деп барат да, мисалы. Булар молда чыгыптыр деп барат. Алар эми сыйкырды кантип жасайт анысын биз билбейбиз, бирок мындай дарылоо системасына келгенде алардыкы кеч айгат, проблемный айгат, аябай мындай бир сложный нерселер жасайт окшойт, ал шайтандарчы. Айыгуу мүмкүнчүлүктөрү кыйыныраак. Ошол үчүн скорее всего ошол жерде бир күйдүргүлөр бар да, мындай башкачараак жасаган, сыйкырдын башкача может бир методдорун колдонгондор. Жок, мындай жөн элге мындай түшүндүрөлүчү мына. Динден эч кабары жок. Бир жерде молда чыгыптыр деп барды. Барса тиги молда буга эмне кылат? Биринчи жана сурады, билди, анан эмне кылат? Мен ушу молдонун көз ачыкты айырмалай алсын деп атам да. Ооба. Көпчүлүк учурда 4 нерсеге сыйкыр жасашат. Биринчиси, кимди эмне кылыш керек болсо, ошонун сүрөтүн талап кылат. Сүрөтүн алып келди. Экинчи, ошол адам денесинен болгон бөлүкчө чач, тырнак, сакал сыяктуу нерселерин алып кел деп талап кылат. Үчүнчү, ошол адамдын өздүк буюмдарын, өзгөчө жыты бар, ич кийимдерин, майкасын, трусасын, футболкасын сыяктуу. Жана төртүнчүсү, тамак аштын түрлөрү. Эмнени жакшы көрсө тигил адам, объект, ошол адамдын жакшы көргөн нерселерин. Жарманы жакшы көрсө жармага, Рафаэлло шоколадты сүйсө Рафаэллога, өрүктү сүйсө өрүккө деген сыяктуу нерселерди талап кылат. Эмнени жакшы көрөт? Ошону сурайт, ошону алып кел дейт. Мына ушул нерселерди мага алып кел, мен жасап берем деп, анан өзүнүн суммасын, башка нерсесин айтып туруп, анан сыйкырды жасай баштайт. Биздеги сыйкырчылар 14 күн. Жок, ошону сыйкыр дебейт да. Эң негизгиси, эл ошону сыйкыр дебейт да. Нормалдуу молдо, мына ушул 4 нерсенин тескери жагы. Нормальный молдо сизден бирөөнүн сүрөтүн сурабайт. Экинчиси, бирөөнүн чачын, тырмагын, сакалын сизден талап кылбайт. Үчүнчүсү, анын буюмдарын мага алып кел дебейт. Жана төртүнчүсү, мага тамак аштын түрлөрүнөн алып кел дагы деп айтпайт. Ой, уй сурабайт. Кой, уй, анан бирдеме өткөрөм, анан буга өткөрөм, тиги өткөрөм деген жомок, ал пол жомок, ал нерселерди кылбайт. Молдо сураса өзүнүн убактысы үчүн, мен
убактымды арнайым сага, ушул убактым мынча болот деп ошол убактысына карата баасын алышы мүмкүн. Андан башка анан мага там жыл калып келесиң, анан өгүзгө окуйм, буга окуйм, тигиге окуйм деген мошеннический нерселерди нормалдуу молдо кылбайт туугандар. Негизинен чын туура айттыңыз, мал сал дегенде кээ бирлер ошондой ставканы көтөрүп, там немелерин кылыштык үчүн мындай карап туруп, сени койбойго окубайм мен. Сени мен чабар атка окуймун. Улакка чаба турган атка окуймун. Сени мен букага окуймун деп сүйлөшөт экен. Бир чекеси мен уктум эле, чындыгында ал нерселер жок, андай нерселер. Исламда андай нерселер жок. Анан ага окуудай алып жөн эле средство, просто ошону алыштыктын бир мошеннический хоттор. Анан мынау дин чөйрөсүндө тааныш жүрөбүз. Анан школалар бар, устаздар бар. Ислам ар кандай окуу жайлар бар. Мындай аты чыккан молдолор бар. Кимден окудуң деп сураш керек да баргандачы. Каерден окудуң, билимиң барбы деп. Бизде аны деле сурабайт да. Бизде аны деле сурамай жок. Аны деле сурамай жок. Давай бизге дем сал дейт, анысы бир ырдап коет, алдап коет да. Анан элге ушуну айтып койсоң, сурагыла депчи. Ооба, чындыгында көпчүлүк өзү ушинтип жашырынып бир непонятный жерлерге барышат. Жок эле дегенде айылыңарда имам бар да. Жок эле дегенде имам бар. Имамга барып туруп, имамдамыла. Ушул баланча деген жерде түкүнчө деген бар экен. Сен ошону тааныйсыңбы? Барсак болобу? Же болбосо дем салдырайлы дегиле, кимге барсак болот? Эми жөнөкөй проблема болгон болсо, же балдар чочуп калган болсо, имам өзү эле дем салып, маселе жок ал жердечи. Ал эми жин менен ооруп, ысытма сут менен жамыркап, үй бүлө ажыраша турган ушундай бир оор акыбалдарга түшкөндөрдү ал сразу эле айтат. Менин ишим эмес, мен кыла албайм депчи. Кыла алган болсо хайыр барга, силердин айылыңарда жакшы адис бар экен, имамыңар бар экен, ал силерге жардам берет. Анан ага мүмкүнчүлүк жок болсо, же мен кыла албайм, мен дем сала албайм, дем салбайм дей турган болсо, анда кимге барайлы? Бир жакшы молдонун сунуштагын деп сурап алган болсо, бул эң чоң бир багыт болуп берилет. Анан өзүңөр билген молдолорбуз, алардан сурап көрсөңөр, молдо болгондон кийин, ал чөйрөдө жүргөндөн кийин угат, билет да. Мисалы үчүн бир райондо күчтүү болду, дем салыш бар экен десе, алар деле кызыгып көрөт, ким экен, эмне, каяктан окуду, эмне депчи. Чындыгында сиз айткандай, медресе көрбөгөн, университетте окубаган адамдар, устаз көрбөгөн адамдын молдо болуштугу кыйын, тем более дем салган молдо болуштугу ал мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес андай. Өзү менен өзү эле окуп эле бир эки китепти окуп туруп, мен жин чыгарам дегенди бул оюнчук окат эмес. Тем более нормалдуу мына чубага жөөз деле мен дем сала алам. Дем салам, бирок мен дем салбайм, ага өзүнчө энергия көп нерсе керек деп айтпады эле. Ошол сыяктуу илимдин чоң багыттарын багындырган, канча тепкичине көтөрүлгөн алым устаздар дагы бул нерседен кылуудан өздөрүн алыс калмашат да. Эми кыска эле бүгүн түз эфирге чыгабыз дегенбиз. Мына жерде бир айым окшойт улам сурап атат. Телефонуңду айтып койсоң, личкаңызды жазайын дейт. 779 30 09 89. Дагы бир сыйра. 0779 30 09 89. WhatsApp бар. Ушу WhatsAppка жазган мен үчүн ыңгайлуураак болот. Дем салган учур, башка учурлар болот. Ошол себептен мен дайыма звонокко жооп бере албай калышым мүмкүн. WhatsAppка текстти жазып койгон болсо, бул эң ыңгайлуу вариант. Мүмкүнчүлүктөр. Жалпы элибизге ушу мына жакта биздин түз эфирге катышып аткандарга бир дуа кылалы. Анан түз эфирди аяктайлы. آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت الله اللهم أنت الرحمن اللهم أنت الرحيم اللهم أنت الكريم Ey Rabbim özüne çeksiz maqtovlar, hamsanalar және şükürler айтам. Allah'ım mына ушул түз эфирди көрүп аткан бир туугандарыбыздын үй бүлөлөрүнө Allah'ım жакшылык бергин. Ден соолугун, ой соолугун, түрдүү оорулардан Allah'ım буларды арылткын. Жин шайтандардын азгырыктарынан, зыяндарынан, көздүн, хасаттын, сыйкырдын түрлөрүнүн зыяндарынан Allah'ım өзүң буларды сактагын. Намаздарында бекем болгон, сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурагандардан кылгын я Rabbi. Сенин ыйыгыңдын коноктору болуштук, эки дүйнө ийгиликке жеткендерден болгон. Кылгын булардын барысына я Rabbi. Биздин тукумубуздан жакшыларды чыгаргын, биздин артыбыздан дуа кыла турган перзенттерди калтырууну Allah'ım өзүң жагып бузга насип эткен болгун. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad bi rahmatika. Allahu akbar. Эми жана защита сүрөлөр бар го, ошо кыска ошону окуп коелу. Защита сүрөлөр. Кыска 3 сүрө. Эң кыскасы бул Аятул Курси, Ихлас, Фалак, Нас. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Ekber. Rahmat. Siz efirge çıkanızlarga, barızga Allah Taala öz panasını alsın. Allah'dan ötkön tayanış yok. Hudaydan ötkön bizge pana yok. Bizi adal menen aramdı ayırmalagan urpaktardı versin bizge. Aram işlerdi bizde asman yerin ortasında yalnız kılsın. Barızga Allah Taala tınçlık versin. Yerimiz beypil bolsun, asmanız açık bolsun. Amin Allahu Ekber. Men dağı ötünüşler bolsa, dağı tüz efirge şundan oldu kelerdi, alımdardı çağırıp duran buyursa.